Баягы эле элди түшөлткөн жол кире акысы боюнча бүгүн сурамжылоо жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы? Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Негизи эле дал ушул жол киренин кымбатташы бүгүнкү күндө чоң көйгөйлүккө айланып жатат. Ал эми ошол эле учурда маршруттук айдоочулардын дагы бир күндүк акысы, бир күндүк эмгек акысы алардын эмгегин актап жатабы деген суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы? Дал ушул жол киренин кымбатташы боюнча дагы ар түрдүү пикирлер айтылып жатат. Ал эми дал ушул азыркы пандемиянын шартына карабастан бул талапты коюу сиздин оюңуз боюнча туурабы? Бардык нерсе пандемия болгондо эме болот атпайбы? Бардык нерсе кымбат болот го, көрүп атасыздар. Ошон үчүн сарайка деле кымбат. Күйүүчү майда мындай жеп откан тамак ашыбыз деле кымбат болуп атат да мындай карагандачы. Эки эле бардык нерселер кымбат болот. Булар да керектилер эме кылган үчүн булардыкы деле туура да. Ошону карап берип койсо болот да. Сарайкасы, запчастары, булар кымбаттады деп, запчастары да кымбат да. Буга чейин ушундай полный ажиотаж кылып, элдин баарын эме кылбастан эле жылга эле бир сомдон солярканын баасы көтөрүлсө, инфляция болгон сайын көтөрүлсө, бир сомдон кошо берсе мынчалык эме болчу эмес да. Паника болбойт эле да. Азыр эми 15 сом көтөрөбүз, элдин баары эле каршы болуп атат. Эми биз деле түшүнүш керек, биз деле. Ушу машинаны алып сааттан кечке 16 саат иштейбиз. Канча 1,5 сом иштейбиз, машинанын ремонтуна беребиз, конторский беребиз. Лицензияларга төлөйбүз, бүт баарын төлөйбүз, анан келип киргенде эле за гроши работаем. Тавайда транспортта көрсөңөр өзүңөр маршруттар вообще азайып кетти, чыкпай атат жумушка көбү. Анан менин пикирим просто мындай да. Просто 20 сом кылыш керек, пенсионер менен окуучуларга 10 сом калтырып кой. Итак эле окуучулар азыр 10 сом төлөйт. Туурабы? Ошо 10 сом калтырсын, калган 20 сом кылып койсун. Окуучулар менен пенсионерге 10 сом, ата 20 сом. Ошондо деле мындай общий балансқа алып келгенде 12 сом, 11 сомго айланып калат. Биз деген атайлап муну көтөрөлү деген жокпуз. Бизде дагы запчасть деген кымбат. Мурункуга караганда көбүрөөк кымбаттап кетти, солярка кымбаттады. Биз өзүбүздүн тетиктерди ушуну оңдогонго жетише албаган үчүн биз ушул немеге барып атабыз да, жол кирени көтөрүшкө. Биз чындап келгенде запчасттар тетиктери вообще эле кымбат болуп атат. Бизге элди дагы түшүнсө болот. Эми элди дагы аларда деле акча жок. Эми бизде канча жыл болду көтөрбөгөнүнө. Негизи 15 сомго көтөргөн кыйын болуп атат. Муну ушундай кылбай эле 2 жылда 1 сомдон кошкондо элге да кыйын болбойт эле да. Сразу 15 сомго көтөргөнгө элге кулактарына жаман угулуп атат. Чындап келгенде туалетке барсаңыз 10 сом төлөп киришет, уну чыкпай эле. Без расход. Биздики расход болуп атпайбы чындыгында? 15 сом кылбасачы байке мындай да, 10 сом менен ушу калдыраган маршрутка менен ушинтип жүрөбүз да. Эл деле өнүкпөйт, маршрутниктер деле өнүкпөйт да. Кыргызстан ушинтип атса качан өнүкмөкүлү? Эл өзүнө условия түзгөндү үйрөнүш керек да биринчичи. 15 сомдон кылып койсо, биз өзүбүздүн машинабызды чек-чек карап, айдап, ошого жараша киши салып, маршрутниктер кайра көбөйүп, мындай тыгын кылбай нормально иштемек да. Азыр маршрутниктер кетип калып 10 сомдон депчи жол кире. Кеткенден кийин айла жок 10 мүнөт, 15 мүнөттөн жүрөсүң, тыгылат да эл. Ан каяка бармак эле. Ошо. Берки ылдыйлаткан боюнча 10 сомдон өйдө көтөрбөсө билбейм, биз деле жакында кетебиз андай болуп турган болсо. Ушул жол кирени 15 сомго, 20 сомго кымбаттатуу боюнча сиздин пикириңиз, эгерде жол кире жогоруласа, ошону төлөөгө даярсызбы? Каякта пенсиябыз болсо, аз болсо, каяктан төлөйбүз? Анда пенсияны көбөйткүлө, тиги айлыкты көбөйткүлө. Бу балдарды деле бирок түшүнсө болот, маршрутка иштегендер. Аренда айдаганым, аренда айланайын, айла деп жасышалы, айлап айдап жүрүшөт. Аренда төгүш керек, үй бүлөнү багыш керек. Ар бир айдын тиги патент тигүүлөр бар, алардын баарын төгүшөт, анын баарын каяктан төгүшөт? Буларга деле кыйын болуп атат. Баарыбызга эле элге деле кыйын, буларга деле кыйын. Башка эмне кылабыз эми? Жол акынын 15 сом болушу боюнча ой пикириңиз кандай? Биринчи элдин жашоо шартына ошо деңгээлге алып чыкпайлыбы? 15 сом эмес 50 сом алып коерсуң бирок. Минимальный эмени көтөрбөйлүбү? Жол кирени ошо карап дейм да. Эми водительдер деле туура түшүнсө керек, бирок 15 сом болуп эле элдин чөнтөгүндө эчтеке жок болсо каягынан алат?
ошону эске алып калдым. Рахмат. Кыйын болуп калат го. Иштегендер бар, иштебегендер бар. Кыйын болот. Себеп? Ошол жумуш жок болгон үчүн. Эгер элде жумуш болсо, илгеркиде завод, фабрика иштесе, анда төлөйт эле да. Каршы болбойт болчу. Ошол жумушсуздук болгон үчүн эл итак эле кыйналып атат. Жакшы эле, тура эле деп ойлойм. 15 сом болсун э демек? Ооба, 15 сом болсун. Эмнеге себеп? Себеп дегенде азыр 1000 сомго эчтеке келбейт да азырчы, анан тура эле деп ойлойм. Макул. Мурун деле майдын баасы 45 сомго чыккан кезде деле ошол эле 10 сом болчу. Пандемия убагында биз окубай жүргөндө деле 10 сом болчу. Эми студенттер окуп баштаганда 15 сом билбейм эми. Каршы эле го дейм баары эле. Элдин барысы үйүндө тиги без работа турса 15-20 сом кантип болот? Может, мен эптеп төлөйм, но башкалар төлөбөй калышы мүмкүн. Это невозможно. Водительдер деле туура айтат. Өз негизи бардык эле жерде тура эле болуп атат. Алар каттабаса, эл катта албайт. Маршрут болбосо, эл жүрө албайт да. Ну, мне кажется, 15 сом это приемлемая цена в данный момент. Если маршрутники считают, что им не хватает 10 сомов, я думаю, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы ввели цену в 15 сомов. Мен оюмча 10 сом болуп эле калыш керек. Анткени биздин шаарыбыз өзү кичинекей эле шаар негизи. Анан адамдардын, бизде иштеп жаткан адамдардын дагы айлык майнасы да өтө чоң эмес, ошондуктан 10 сом болуп калсын. Эми бензин кымбаттаса көтөрүш керек го деп ойлойм. Ошо. Каршымын, анткени көп элдер азыр көбүнүн жумушу аз деген, жумушу жок, жол киресин төлөй алышпайт. Мен каршымын көтөргөнгө. Бизге 10 сом эле ыңгайлуу. Азыр мен үйдөмүн, 2 балам менен. Балдарым менен бир жакка барганда дагы кыйын болуп калат. Тим более жумуш жок, жолдошум деле частный эле моундай. Айлыгы деле өтө кымбат эмес. Бизге 10 сом эле ыңгайлуу да. Бир чети кошулабыз, эми 15 сом болушуна алардын бензинине да кетет, запчастарына кетет. Бир чети пересадка менен жумушка барып келгендер үчүн оор эле болуп калат экен. Дал ушул жол кирени көтөрүлсүн дебестен карапайым элден эмес, өкмөттөн жардам сураса болобу? Өкмөттөн жардам сураса болот. Значит, өкмөт анда вес мына шаарда жүргөн маршруттардын өзүнүн карамагына алыш керек. Ошо частный фирмаларга төлөгөндө өкмөт өзүнүн мэрияга алган болсо азыраак алат бизденчи. Менин оюмча да. Күнүмдүк ай сайын төлөй турган патент азыраак кылып берген болсо 10 сом нормально болот ошондо. Бизде частныйга иштеп атпайбызбы? Туура? Ошол. Өкмөт пожалуйста, автобаза ачсын, өздөрү күндүгө карасын, диспетчер болсун, механик болсун, илгеркиде союздун автобазага кирип, автобазанын балансы да иштетсин машиналарды. Биздин деле машина таза болуп жүрсө, биз деле каалайбыз ошону. Бизге болбосо, могул неме жагынан жардам берсин, патент жагынан арзандатып, дагы көп мерчи жерлер бар, ошолорду кыскартып берсе, анда көтөргөнгө биз деле муктаж эмес элек. Биз ошо кыйын алганыбыздан эртең мененки саат 6-тан баштап кечки саат 9-га чейин, арендалар 12-ге чейин иштейт. Кыйын да, кечке эл менен иштеш кыйын. Ошондуктан биз 15 сомго көтөрөлү деп суранып атабыз. Солярканы арзандатыш керек. Запчасты арзандатыш керек балдарга. Ошентсе анан балдар кичине иштейт да. Тапкан баары эле запчаст менен солярка кетет, анан арендага беришет. Өздөрүнө эчтеке албайт. Калган 100 сомду үйүндөгү баласына деле жетпейт ал акча. Эки тарапка тең ыңгайлуу болуп туруп, өкмөт жанагыдай кылып эле арендаторлорду арендасын азайттырып берип койсо маршрутка айдагандарга. Элге да жакшы, маршрутниктерге да жакшы. Бир эле киши канча маршрутканы айдатып атат. Мисалы, арендасында жүздөгөн маршруткалар бар. Ошолордун арендасын азайтып берсе, элге жеңил болмок, маршрутниктерге да жакшы болмок. Ошол менен биздин сурамжылоо аяктады. Ал эми айрым шаар тургундары бул пикирге каршы экендигин билдиришсе, ошол эле учурда айдоочулардын дагы көйгөйлөрү жок эмес. Сиздер менен Сокол Медиа YouTube каналы болду. Биздин каналга жазылып, катталып, ошол эле учурда комментарий калтырсаңыз болот.